Назарыңыздарда Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясынын маданий жана маалыматтык берүүсү. Студияда сиздер менен мен Айжамал Асылбекова. Саламатсыздарбы? Алгач маалыматтардын кыскача топтому менен таанышып алыңыздар. Ош мамлекеттик университетинде Нуржигит Кадырбековдун эсине кайткан Роза аттуу китебинин бет ачары болуп өттү. Анан ошол гүл ага эмес өзүнүн аялына буйрат да, анын себеби деген чыгарманы окуңуздар. Кытай элинин чай даярдоо маданияты чагылдырылган кече болуп өттү. Ошол жерде кыргыз элинин маданиятын, үрп-адатын, салт-санасын жайылтуунун үстүндө дагы иштеп жатышат. Ыйман адеп жана маданият жылына арналган эл аралык конференция болуп өттү. Бул боюнча ыйман адеп маданият жылдын негизинде ошонун жылдыгына арналган чоң бир эл аралык илмий практикалык конференция болуп атат. Нур гезити чыгармачылыкка кызыккан студенттерге стимул көрсөтүп келет. Салымошев алардын чакан борбору чакан мектеби катары кызмат көрсөтүүдө. Ыйык Куран китеби кыргызчага которулуп 10 000 нуска басылып чыкты. Кыргызстандын бардык аймактарына Куранды каримди бекке таркатуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы, журналистика факультетинде Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбековдун эсине кайткан Роза аттуу китебинин бет ачары болуп өттү. Бул тууралуу кененирээк төмөндөгү материалдан көрө аласыздар. Нуржигит Кадырбеков жаштар менен жолугушууда жаңыдан жарык көргөн эсине кайткан Роза аттуу китебиндеги чыгармаларынын бири таксист аңгемесине тартылган кыска метраждуу фильмди катышуучуларга тартуулады. Аталган китепте негизинен жаштарды тарбиялык жактан туура жолго чакыруучу жана убакытты туура пайдаланып келечекке карай жаңыча көз караштар менен умтулууга жол көргөзүүчү чыгармалар жазылган. Бул чыгармаларды жазуунун максаты ошондой эле окурманга эмнени жеткизгиси келгендиги тууралуу автор кенен маалымат берди. Ал кишиде бир тарабы түнөгөн аска таш болсо, экинчи тарабы жашылдап коронгон ушул калбат болуп катаал да, мээримдүү да, ачык айрымы да, сырдуу да, жылдуу да, сүрдүү да. Сөзүнө бекемдиги, ишенимдүү мүнөзү, сыйкыйган турпаты, жигит, адам катары бийиктиги менен да шаңкайган тон элестетчү. Ошол үчүн ал барда артында таянактуу болсо, жандап коргоп тургандай көңүлү ток эле Дат-Капаны. Кызыгып күйөөсү Дат-Капа 4-курста аяктап жаткан жаз мезгилинде ушул Сулайман тоонун ак бура дайрасы тарабындагы чокусунда туруп колун сураган. Экөөнүн илип берген такта жолунда тоонун ойку кайкы таштуу, сыйгалак, пууш, басууга кыйын болгон жөө-жолун элестетип, андан өтөбүздө экөө не деген гана азаптарды баштан кечирбеди. Нуржигит Кадырбеков алгаш Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин бүтүрүп, андан соң Америка, Корея, Германия жана башка көптөгөн өлкөлөрдө билимин өркүндөткөн. Альма-матер деген түшүнүк бар. Альма-матер деген бул нерсе. Кудай насип кылган экен, дүйнөлүк өлкөлөрдө окудук. Коби университети мен үчүн дарыя, Канзас университети мен үчүн дагы бир дарыя, Стамбул дагы бир дарыя, Польша дагы бир дарыя, Литва дагы бир дарыя, Кытай дагы бир дарыя. Бирок ошол дарыялардын башын бириктерген булак мен үчүн бул Ош мамлекеттик университети. Анткени мен ошол жерде окуп, ошол жерде бүтүп, ошол жерде иштеп, өзүмдүн турмуштагы чоң сапардан башталганын Ош мамлекеттик университети бар болсун. Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү катары окуу жайга келип, жаштар менен көптөгөн жолугушууларды өткөзүп, келечек ээлери менен жакындан пикир алышып келет. Анын эсине кайткан Роза китебинен тышкары Нурлуу толкундар, Бир гана сенсиң, Япон кереметинин сырлары, Ант деген аталыштагы жыйнактары жарык көргөн. Бул эсине кайткан Роза деген чыгармабызда негизинен көркөм чыгармалар, аңгемелер, андан кийин жол очерктери. Жол очерктери дегени Москвага барганда Москвада 5 күн деген чыгарманы жазганбыз. Андан кийин ыйык издердин мекени деп апам чоң койгон жайлоого атайын барып ошол тууралуу жазып келдим. Анткени апамдын издери калган жерде ошого ыйык издер деп атадым. Андан кийин эсине кайткан Роза деген үй бүлө маселеси, баягы бала кезде, окуучу кезде сүйгөн кызына гүл алып баратып, анан ошол гүл ага эмес өзүнүн аялына буйрат да, анын себеби деген чыгарманы окуңуздар. Андан тышкары ынтымак маселеси бар, үй бүлө маселеси бар, мекени сүйүү маселеси бар. Мисалы, Жалбырак деген чыгармада ак бура, Сулайман тоо, Ош шаары тууралуу жаздык, Ош мамлекеттик университети тууралуу жаздык. Чындап эле баягы каарманчылык өлкөдө окуп жүрүп, апасы баягы паркта баратканда ак бурага жакыныраак барыңызчы, шоокумду сагындым деген эпизод бар да. Бул болгон окуялардын негизинде эле негизи. Бирок көркөмдөлгөн албетте. Анан Бир суроо деген чыгарма бар, ал жанагы
кандай жашасаң ошондой өлөсүң деген бир сөздү угуп калган бир алымданчы. Ошону тегерегинде ой жүгүртүп олтуруп адам бир акыры жакшы тематтарга келет да. Ошол тууралуу жазылган чыгарма. Анан Рызкы деген чыгарма бар. Мисалы Рызкы деген чүчүк бар үчүн биз Кудайга шүгүр көбөйүп атабыз. Рызкыны билбеген япондор, француздар азайып баратат да. Анткени баланын рызкысы менин чөнтөгүндө деп ойлойт, чындыгында бул Кудайдын казынасынан келет. Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасында Кытай элинин чай даярдоо маданиятын чагылдырган иш-чара болуп өттү. Иш-чарага окутуучулар жана студенттер катышып, чай даярдоонун өзгөчөлүктөрүнө кызыгуу менен байкоо жүргүзүштү. Аньхуа аймагында эң көп өстүрүлгөн Кытайдын кара чайын бул жерде демдөө искусствосын көрсөтүп бермекчибиз. Башка өлкөнүн тилин терең өздөштүрүү үчүн сөзсүз түрдө анын маданияты менен да таанышуу керек болуп эсептелет. Мындай максатта эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасы чай даярдоо маданияты аттуу иш-чара уюштуруп, ага Кытайдан чай боюнча адис Дэн Гуанцюн келди. Ал чайдын түрлөрү боюнча маалымат берип, аны даярдоонун өзгөчөлүктөрү боюнча тааныштырып өттү.
它这个茶温水温是有讲究的啊，红茶不能够超过95度，黑茶要用开水，绿茶不会超过85度。 көк чайды демдөө температурасы, суунун температурасы эң азы 85 градус болуш керек дейт. Кызыл чайдыкы 95, ал эми азыркы көрсөтүп аткан кара чайдын демдөө температурасы болсо суунун 100, эң азы 100 градустан 125 градуска. Кытай элинде чайды даамдуу даярдаш үчүн кайнатууда убактысына жана температурасына көңүл буруп, суунун өлчөмүнө карап чай кошуп, ошондой эле идиштерин пайдаланууга да өзгөчө маани беришет. Аларда чай ичүүнүн маданияты боюнча алгачкы куюлган чайды бир көтөрүп ичип түгөтүү керек. Ал эми кийинки куюлган чайды шашпай иче берсе болот. Бул жерде бир тараптуу эле ошол Кытай, Япон жана Корея жана башка мамлекеттердин маданиятын биздин студенттерге үйрөтүү эле эмес, ошол эле учурда сыртта академиялык мобилдүүлүк менен ошо Япониянын Хатсума университетинде окуп аткан студенттерибиз, Кореянын Чонгук университетинде окуп аткан студент, Кытайдын Гансу университетинде окуп аткан студенттерибиздин бардыгы ошол жерде кыргыз элинин маданиятын, үрп-адатын, салт-санаасын жайылтуунун үстүндө дагы иштеп жатышат. Алар сөзсүз биздин кыргыз элинин улуттук кийимдерин кийип алыш, ошол жерде кыргыздардын бардык салттарын көрсөтүп, биздин элдин ошо ааламдашуу доорундагы өзүнүн ордун көрсөткөнгө аракет кылып жатат. Эстесем айнымдын ыйыктаңын, басылбайт көкүрөктө буулук каным, бакытка толтурчудай көңүлүмдү. Кучактадым бийик тоонун булуттарын, өзгөрттү мезгил миңдик сагынышты. Ойлорум каршы терши кагылышты, тагдырдын буйруп койгон катасына каалабайт жүрөк кана багынышты. Жүрөктөн жай баракат жазамырды, ыр менен жеңип келем аза муңду, өкүнүч толуп турган көз жаш менен өчүрөм көкүрөктөн азабымды. Өкүнүч толуп турган көз жаш менен өчүрөм көкүрөктөн азабымды. Ош мамлекеттик университетинде ыйман адеп жана маданият жылына арналган этно-педагогика, заманбап социумдагы этно-маданий дөөлөттөрдү сактоонун фактору катары деген аталыштагы эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Эл аралык конференцияга Түштүк Корея, Туркия, Өзбекстан жана республикабыздын бардык аймактарында жайгашкан окуу жайлардан илимпоздор, педагогдор келип катышты. Конференцияны Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректор Расул Авазбеков ачып, жыйындын ишине ийгилик каалады. Ошондой эле Түркиядан келген профессор Надыр Желикөз, ОГИПнин ректору Бекмурза Зулыев, этно-педагогика, этно-маданий дөөлөттөрдү сактоого багытталган конференциянын маанилүү экендигин айтып, куттуктоо сөздөрүн жолдоду. Ош мамлекеттик университетинин аталышы жана жүздөгөн ошол жерге барган чет өлкөлүк окуу жайлардын ичинде ошол окуу жайдын ректорунун улуттук калпакта турушудагы ошол жердеги студенттердин көркүн ачып, Ош мамлекеттик университетинин даңкыдагы бир топ жерге мен жетти деп ойлойм. Пленардык жыйында Кыргыз-Түрк Манас университетинен, Кыргыз билим берүү академиясынан жана Кореядан келген окумуштуулар кыргыз элинин адеп маданиятынын константтык субстанциялары, этно-педагогиканын кыргыз мектеби, Корея тамгаларын түзүү аркылуу улуттук биримдик идеологиянын негизделиши деген темаларда баяндамалар жасашты. Конференциянын иши күндүн экинчи жарымында секциялык иштерде улантылып, уюштуруучулар тарабынан конференцияга арналган кыргыз элинин этно-маданий баалуулуктары деген аталыштагы көргөзмөлөр уюштурулду. Бұл конференциябыздың негізгі мақсаты азыркы учурдагы биздин жаштарга өзүбүздүн адептик, элдик салттарыбызды алардын кан жанына сиңирүү, алардын турмуш образын биздин ата-бабалардын жөрөлгөлөрү менен байытуу. Белгилей кетсек, аталган конференцияга жалпысынан 72 илимий доклад түшүп, Ош мамлекеттик университетинин илимий жарчысы журналынын атайын чыгарылышында басылып чыгарылды. Иш-чарага Ош мамлекеттик университетинин педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борбору педагогика кафедрасы тарабынан уюштурулуп, ага Ош мамлекеттик университетинин илимий иштери боюнча проректору Идрис Кенжаев модераторлук кылды.
Ош мамлекеттик университетинде билим берүүнүн сапатын жогорку деңгээлде көтөрүүгө гана басым жасалбастан, жаш таланттарды ар тараптан колдоп, өзгөчө шарттарды түзүп келүүдө. Бул үчүн Жаштар комитети, Үмүт телестудиясы, Акыйкатчы аппарат, Таланттар академиясы жана алардын катарында Нур гезити да жаштарга стимул берип, өз ишин алып барууда. Анда алдыда Нур гезити тууралуу даярдалган материалга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Нур гезити окуу жайдагы ардактуу окутуучулардын жана студенттердин жараткан ийгиликтерин баалап, гезитке чыгаруу жана аларды чыгармачылыкка кызыктырып, алдыга жылуусуна көмөк көрсөтүү максатында иш алып барып келет. Гезитке окуу жайдын ар кайсы окуу бөлүмдөрүнөн таланттуу студенттер келишип, ырларды, макалаларды жазуу менен коомчулукка тааныла алышат. Гезиттин тарыхына токтолуп кетсек, ал 1992-жылы 9-майда учурдагы ректорубуз Каныбек Исаков тарабынан түзүлгөн. Ошондон тарта бүгүнкү күнгө чейин өз актуалдуулугун жоготпой ийгиликтүү иш алып барууда. Алгач бир беттүү жана түссүз басылып чыккан. 2012-жылдан баштап 3350 тираждан 8 беттен чыгып, анын 4 бети түстүү чыга баштаган. Гезит окуу жай тарабынан каржыланып, жалпы окуу бөлүмүнүн студенттери жана окутуучулук курамына акысыз таркатылат. Нур гезитине ошол 2-курстан баштап келе баштадым. Азыр бир топ өзүмдөн дагы байкайм, такшалдым, өстүм дегендей. Анан Нур гезитинен көп нерсе үйрөнүп алдык. Адамдар менен мамиле кылууну, кантип улуу кишилерге кантип сүйлөш керек, кантип кайрылыш керек. Дегиле бир маданияттын очогу, бизди бир адамгерчиликке тарбиялаган жер ушул жер болду деп эсептей алам. Гезиттин чөйрөсү бир өзүнчө башка нерсе экен да. Көп нерселерди ала алдык. Мисалы ушул Ошмун ичинде эле ага эжекелердин интервью алганы барабыз. Алардан интервью алып атып, биз өзүбүзгө көп нерселерди ала алдык да. Анан күнүгө сабактан чыккандан кийин биз ушу Нур гезитинде келебиз, редакцияга келебиз. Гезит чыгаруу өтө эле кыйын экен. Жада калса редакциялаш дагы өтө кыйын экен. Биз ушуларды башыбыздан өткөрүп, анан гезитти дагы мындан ары өркүндөп чыгарганга аракет кылабыз. Нур гезитинде эмгектенип кеткендердин көпчүлүгү эл көзүнө таанылып, айрымдары коомдо өз ордуларын табып, чыгармачылыктын чыйыр жолуна ис салган инсандар. Айта кетсек, Тургунбай Алдакулов, Самирбек Бөжөнов, Керим Калыгулов, Эрнест Нурматов, Улукбек Омекеев жана башкалар гезиттин өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп, убагында редактор болуп эмгектенип кетишкен. Азыркы учурдагы редактор Мелис Маматжанов да өзүнүн чыгармачылыгы менен бир топ өнүгүүлөрдү жаратып, студенттер менен мыкты иш алып барууда. Учурда гезиттин жамаатын окуу жайдын иш билги жоопкерчиликтүү, өз ишине так, журналистикага кызыккан ар кесиптин студенттери толукташат. Ош мамлекеттик университетинин студенттик Нур гезити азыркы учурда чыгармачылыкка кызыккан студенттердин башын бириктирип, алардын калем төшөлүүсүндө дагы бир кандайдыр деңгээлде салым кошуп, алардын Чакан, Борбору Чакан мектеби катары кызмат кылып келүүдө. Азыр бизде 10дон ашуун студент такай ушул жерге келип, өзүнүн чыгармачылык жолун салганга жана журналисттик бейнесин мындан ары да өнүктүргөнгө өзүнчө бир жол ачып атат да. Ошону менен бирге эле ар бир факультетте өзүбүздүн бирден журналист кабарчылыгыбыз бар. Алар мобилдүү түрдө болуп жаткан окуялар бизге жеткиришет. Биз болсо Фейсбукта өзүбүздүн баракчабыз бар. Ошол жерге күнүмдүк жаңылыктарды дагы киргизип турабыз. Ал эми маанилүү жаңылыктарды гезит бетинен орун беребиз. Гезит азыркы кезде бир айда бир жолу чыгып, түстүү беттер менен дагы кошумчаланган. Жана гезит чыккандан кийин ар бир факультетке бекер таратылат. Негизинен гезит Ош мамлекеттик университетинин маалымат берүүчү булагы жана ошондой эле жаштардын Чакан чыгармачылык мектеби жана борбор катары кызмат кылып келет. Ошону менен бирге эле Osh2 Check It KG сайты бар Ошмунун. Ошонун биринчи терезесине биздин өзүбүздүн Нур гезитинин баракчасы ачылган. Жаңы чыккан гезиттер ошол жерге тиркелет дагы. Каалаган учурда ар бир гезиттен кабар алса болот.
Ош мамлекеттик университети жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан ыйык Куран китеби кыргызчага которулду. Курани Карим Түркия Диянет фондунун Белегим Куран болсун долбоорунун алкагында даярдалып, учурда 10 000 нуска басылып чыкты. Алгачкы презентациясы Ош мамлекеттик университетинде уюштурулду. Алла Таала Куранга карап барыбызды түзлөгөн. Куранды ахиретте бизге шафаатчы кылган. Ар кандай жамандыктардан Алла Таала ушу Курандын урматы менен бизге өзүн сактаган. Ош мамлекеттик университетине жалпы эле Кыргызстанга Алла Таала кубат берген. Жамандыктардан узак кылган. Ар кандай иш-чара Куран окуу менен башталып, ага окуу жайдын профессордук окутуучулук курамы жана Кыргызстан дин башкармалыгынан Түркиядан бир катар коноктор катышты. Жыйында Түркия Диянет фондунун долбоорунун алкагына басмадан чыккан Куран китеп теология факультетинин жамааты тарабынан өлкөбүздүн 7 дубандагы мусулмандарга белек катары таркатылып берери айтылды. Түркиянын элчисинин дин иштери боюнча кызматкери Мустафа Шанвер Түркия Диянет фонду демилгелеген Белегим Куран болсун долбоору учурда улантылып, дүйнөнүн 150дөн ашуун мамлекеттеринде ар кайсы тилдерге которуу иштери жүрүп жаткандыгын белгиледи. Жана демилгени колдогон Ош мамлекеттик университетинин жетекчилигине, теология факультетинин жамаатына, окумуштуу аалымдарга ыраазычылыгын билдирди. Yüce Mevla bizim gözümüzden, kulağımızdan, beynimizden, kalbimizden, hayatımızdan, evimizden Kur'an'ı eksik etmesin, Kur'an'ın rahmetini eksik etmesin, Kur'an'ın bereketini eksik etmesin diye Yüce Mevla'ya yalvarıyor. Ыйык Куран жана кыргызча мааниси китебине теология факультетинин декандын орун басары доктор Ферхет Көкчө башкы координаторлук кылып, котормосун Абдышүкүр Исманалиев, Дүйшөн Абдылдаев, Садык Кавай, Садибакас Дооловдор тарабынан даярдалган. Белгилей кетсек, Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинде эмгектенген окумуштуулар тарабынан акыркы 2 жылда теология факультетинин окутуучулары, студенттери тарабынан 50дөн ашуун диний сабаттуулукту арттыруу боюнча жана балдарга арналган китептер кыргызча которулуп, жалпы журтка акысыз белек катары таркатылган. Соңунда жыйынга катышкан ар бир катышуучуга Курандын кыргызча китеби белекке берилди. Бул иш-чаранын негизги демөөрчүсү Түркия Диянет фонду Белегим Куран болсун деген аталыш менен ушундай долбоор баштаткан. Ушул долбоорду Кыргызстанда биринчи жолу Ош мамлекеттик университетинде баштоо демилгесин Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор Каныбек Саппагайыбыз баштаган эле. Ошол демилге менен бүгүн мынакей баштап отурабыз. Кудай кааласа бүгүнтөн баштап Кыргызстандын бардык аймактарына Куран Каримди бекер таркатуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. 10 000ден ашуун китеп басылып чыгарылды. Ошолор бардык тиешелүү жана кызыктар тараптарларга мусулман коомчулугуна таркатылат. Ош мамлекеттик университетинде билим берүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында окутуучуларга жана студенттерге көп тилдүүлүккө басым жасоо талабы коюлду. Мындай максатта аталган окуу жайдын карамагында түзүлгөн адис окуу борбору бардык шарттарды түзүп келүүдө. Азыркы учурда студенттер сабактан кийинки убактыларын аталган окуу борбордо өткөзүшүп келүүдө. Адис окуу борбору студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу максатында окуу жай жетекчиси Каныбек Саковдун демилгеси менен ачылган. Аталган окуу борбордо учурда англис, орус, түрк, немес тилдери жаштарга 1 айдан 3 айга чейинки убакытта үйрөтүлүп келет. Мындан сырткары бухгалтердик эсеп, тигүүчүлүк, компьютер жана музыкалык билим беришет. Сабакты тажрыйбалуу адистер өтүп, окуу убактысы студенттердин университеттен кийинки бош убактыларына ыңгайлаштырылган. Учурда адис окуу борборуна окуу жайдын жалпы факультеттеринен студенттер катталып билим алышууда. Бүгүнкү күндө биздин окуу борборунун негизги угуучулары болуп өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетинин студенттери, бул жалпы ошол факультеттерден келген студенттер кайрылышат. Ошондой эле мектеп окуучулары жана атайын кызыккан жарандар келип бизде окуй алышат. Биз бул биздин окуу жайга кайрылган, окуу борборуна кайрылган бардык каалоочуларга колдон келген материалдык шарттар түзүп бергенбиз. Ошол эле учурда биздин окуу жайдын башка окуу жайлардын айырмачылыгы ошол окуу методикасында да жаңы методикаларды колдонуп, интерактивдүү методдорду колдонуу аркылуу биз бүгүн ошол жакшы билим берүү жолунда баратабыз. Адис окуу борборуна келген студенттердин көпчүлүк бөлүгү тил үйрөнүүгө басым жасашат. Алардын кээ бирлери чет тилдерин үйрөнүү аркылуу окуу жайдагы тышкы мобилдүүлүк жана атайын программалар боюнча чет өлкөгө окуп келүүнү максат кылышса, алардын айрымдары кошумча билим алуу өз кесиптери үчүн эң маанилүү деп эсептейт.
Анан азыр эми тил үйрөнүү абдан ар бир адамга керек эмес ошондуктан тил үйрөнүү биринчи кезекке коюп, башка кесипти тандаган кесип ээлери дагы бул жака кайрылышып, даже иштеп жаткан чоң иштерде иштеп жаткандар дагы кайра келип бизге англис тилин окуу үчүн бизге кайрылып жатышат. Алар дагы окутуп, өзүбүздүн салымыбызды кошуп жатабыз аларга дагы. Ошондой эле аталган окуу борбордун тигүүчүлүккө үйрөтүү бөлүмү да ийгиликтүү иштеп келет. Бул бөлүмдө чеберчиликке кызыккан студенттер тигүүчүлүк жөндөмүн өнүктүрүү үчүн атайын адистерден билим алышат. Эске сала кетсек, Ош мамлекеттик университетинде билим берүүнүн сапатын эл аралык деңгээлге чыгаруу үчүн ар бир окутуучу жана студент кыргыз, орус тилдеринде эркин сүйлөп, кошумча кем дегенде бир чет тилин билүүсү талапка коюлган. Анын негизинде көптөгөн тил курстары уюштурулуп, окутуучу бөлүмдөр активдүү иш алып барып келишет. Бул жерге ким аркылуу келип калган? Бул менин бир жакын акам бар. Ошол Адис деген окуу жайында эң жакшы билим берет деп айткан себептүү мен ушул жерге келип окуп жатам. Бул жерде мен англис тилин окуп үйрөнүүгө келдим. Себеби мен келечекте летчик болоюн деген максатым бар. Ошондуктан мага англис тили эң керектүү болот экен. Мага бул жердеги мугалимдер абдан жакты, себеби мугалимдер ак көңүл, мээримдүү, билими дагы өтө жакшы. Ошондуктан мага абдан жакты. Ошону менен бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Ары ишемеде сиздер менен амандашканча сак саламатта туруңуздар.